Хош келиңиздер. Кандайсыздар? Жаңы кошулуп жаткан абоненттер. Кантип атасыздар? Бүгүн жаңы киргендер барбы? Жаңы киргендер болсо 1 деп жазып коюңуздар. Мен кандай угулуп жатам? Айтпыжа, кандайсыз? Жакшысызбы? Феруза деген айым жаңы кошулуп аткан экен бизде. Ырыс Исак, Ырыс эже жаңы кошулуп атыптыр. Жакшы. Жакшы, шүгүр, жүрөбүз. Да жакшы. Анда сиздер менен жаңы кошулуп аткандар сиздер менен таанышып турайын. Ага чейин биздин конокторубуз келип калар. Мен өзүм жөнүндө тааныштыра турган болсом, ата жөнүм Жазгүл Тойчубекова. 38ге карадым. 37, ровно 37,5 жашта. Мен өзүмдү изилдегениме мына өзүнүн өнүктүрүү боюнча изилдеп жүргөндөр болсо, мына караңыздар, өзүнүн өнүктүрүү боюнча изилдегениме мына 5 жыл болду. 5 жылдын ичинде менде аябай чоң өзгөрүүлөр болду. Өзгөчө өнүгүү тарабында чоң ийгиликтерди жараттым. Ошону менен бирге айымдарды жакшы сатуу тармагына окутуп үйрөттүм. Анан азыркы учурда көпчүлүгүбүз эле караңыздар, көпчүлүгүбүз эле изилденип атабыз, аракет кылтабыз, кандайдыр бир деңгээлде өсүп өнүгүп атабыз да. Бул өтө жакшы көрүнүш, себеби мен баскан жолду сиздерге балким эми келип жаткандыр да. Балким 2 жыл, 3 жыл болгондор, балким изденип жатканыңыздар. Анан бүгүн сиздер менен кайсыл темада сүйлөшөбүз? Бул тема бул сөз байлыкты өстүрүү да. Кантип өстүрөбүз, эмне кылып өстүрөбүз, эмнеден баштасам болот деген нерселер бар да биздин ар бир адамдачы. Анан башында көпчүлүгүбүз деле сүйлөө жаатында бир аз кыйналабыз. Эгерде көпчүлүк менен иштешебиз десек, бул өзгөчө кимдер үчүн? Сүйлөө чеберчилиги. Өзгөчө бул сатуу менеджерлер үчүн, коучтар, бизнесмендер, бизнес тренерлер, дегеле мугалимдер, эгер мыкты сүйлөгөндү билбесе, канчалык бир деңгээли төмөн болот да. Эгерде сиздерде сүйлөө чеберчилигиңиздер аябай жакшы болсо, дикцияңыздар, үн байлыгыңыздар аябай жагымдуу боло турган болсо, сиздерде сөзсүз аябай жакшы результаттар жаралат. Мындайча айтканда, сиз өнүгүү тармагында бат ийгиликтер жаратсаңыздар болот. Ал үчүн биз эмне кылабыз? Биринчи эле өзүбүздүн сөз байлыгыбыз канчалык деңгээлде өскөн, же болбосо канчалык деңгээлде мен жакшы сүйлөй алам. Анализ жүргүзүңүздөр өзүңүздөргө. Кайсыл жерден кыйналасыздар? Мисалы, кээ бир адамдар тойго барганда, тойдо тос сүйлөгөндө, же болбосо бата тилегенде сөздөн кыйналышат. Мисалы, кээ бирлер кудасы өкө барганда, баягы каалоо тилек айтканда, жаш жубайларга, же болбосо балдарыбыздын баягы тойлорунда барганда, балким каалоо тилек айткандан сүрдөп өзүн жоготуп коюшу мүмкүн. Бул өзүнүн оюн топтогонду билбегендиктен да. Эгерде сиздер жакшы сүйлөйм, өздөштүрөм десеңиздер, эң биринчи техника деп айтат элем. Биринчи техника бул сиздин жөндөмүңүз ырга баягы көркөм окууга жакын болушуңуздар керек болот да. Себеби сиз бир куплет ыр менен, же болбосо бир куплет обондо ыр менен баштасаңыз, сиздин сүр жеңүүңүз кетет. Сүйлөп жатканыңыздарда сөзсүз ошондой нерселерди баштаңыздар. Мисалы, тойго барганыңыздарга тойго ылайыктуу, ошол той өткөргөн той ээсине ылайыктуу чыгармалардан алдын ала жаттап барсаңыздар, бул абдан жакшы да. Бир куплет болсо дагы жаттап алганыңыздар абдан жакшы болот. Анан сөз байлыкты өстүрөт. Эмне өстүрөт? Биздин китептер өстүрөт. Өзгөчө кыргыз тилдүү китептер биздин кыргыз тилиндеги сөз байлыкты өстүрөт. Эгерде сиз орус тилинде сүйлөйм десеңиз, анда орус тилдүү китептерди окуңуздар. Эгер англис тилинде чыгам десеңиздер, анда англис тилиндеги китептерди, кинолорду, ушундайларды көрүшүңүздөр керек. Эгерде өзүңүздүн тилиңизде үйрөнөм десеңиздер, анда сөзсүз өзүңүздүн тилиңизде кинолорду,
ошол эле учурда жанагындай прозаларды, аңгемелерди, китептерди көбүнчөсү бизде жомоктор бар, ошолордун баардыгын окуп чыгып, өзүңүздүн түшүнүүңүздү айтып берүү менен сөз байлыгыңыз кеңейет. Эгерде азыр сиздерде ким китеп окуйт, китеп окугандар мен окуймун деп жазып коюңуздар. Ким китепти көп окуган болсо, ошонун сөз байлыгы кенен болот. Эгерде ал азыркы учурда окубаса дагы бала кезинде китепти көп окуган адамдын сөз байлыгы кенен болот. Себеби анын аң сезиминде, түпкү аң сезиминде анын билими жатат. Себеби ал эгерде азыр жашоосунда бир кандайдыр кыйынчылыктар менен жабылып калган болсо, эгерде ал адам өзүн ача турган болсо, анын түбүндө катылып жаткан баягы сыр сандыктын ичинде кундуз сөздөр бар да. Мындайча айтканда, сиз билбейсиз, бирок ошол сөздөр өзүнөн өзү эле агылып сыртка чыгып турат да. Биз бала чагыбызда, мисалы мен бала чагымда китепти көп окуганмын. Азыркы учурда деле жаккан китептерди алып келип окуп турамын. Анан кайсыл китепти, эмне китепти, жок, сиз эмне кайсы китепти каалаган болсоңуз, ошол китепти окуп, түшүнүгүңүздү бирөөлөр менен бөлүшүү. Ошол нерсени өздөштүрүп ала турган болсоңуздар, сиздерде сөз байлык өзүнөн өзү келет да. Мен сүйлөй албайм, мен ой жүгүртүүм аз, мен колумдан келбейт, мен бул жөн эле эмнече айтканда, сиз өзүңүздү артка тартуучу эле нерселер да. Биз өзүбүз качан эмени койгондо, мен окуйм күнүгө 20-30 мына. Көрдүңүздөрбү? Окуган адамдар бар да, бул жерде дагы. Көпчүлүгү китеп окубагандыктан ошол нерселерге келет. Китеп окуган болсо, жок дегенде 20 мүнөт, жок дегенде күнүнө 5 барак, жеси жок дегенде 2 барак окуп коюңуздар. Ошол окуган 2 барагыңыздарды бирөөлөр менен бөлүшүү менен, жөн эле китеп окуп коюу бөлөк, ал эми бөлүшүү бөлөк да. Эгерде практика жүзүндө ошол нерсени аткарсаңыздар, сиздердин сөз байлыгыңыздар кеңейет жана сүйлөө чеберчилигиңиздер өсөт. Кандай бир техника, фишка, анан ораторлук чеберчиликте бир нерселерди изденип жүрө беришет да адамдарчы. Мен ошол нерсени мен аябай таң калам адамдаргачы. Адам өзүн тапканда, адам өзүн изилдегенде, өзүнө жаккан нерсени жасаганда, сөз байлык өзүнөн өзү өсөт. Сиз кайсыл тармакта болбоңуз, сиздин сөз байлыгыңыз чөйрөңүзгө жараша өсөт. Азыркы учурда мен психолог Барчина Кадырбековна менен иштешип жатам. Мындайча айтканда, адамдардын психологиясы боюнча окуп, кайра эле алардын командасына кошулуп, сатуу менеджер болуп иштеп жатам да. Алардын сөз байлыгы менен мен буга чейинки сөз байлыгы башкача болсо, алар менен кошулганда башкача болуп өзгөрөт. Себеби алардын сүйлөгөн сөзүн мен копировать этем. Сиздин чөйрөңүздөн да бул көз каранды болуп эсептелинет. Сиз кайсы чөйрөдө жүрөсүз, ошол чөйрөңүздү аныктаңыз. Сиз өсө турган чөйрөдө жүрөсүзбү, же сизди өстүрбөй турган чөйрөдө жүрөсүзбү? Ошол эки нерсени аныктап алыңыздар. Эгерде сиздерде аркаңыздардан сиздерди тарткан саз бар да, ошол саздан сиздер чыга албасаңыздар, сиздер өсө албайсыздар. Саздан суурулуп чыкканыңыздарда сиздерде өсүү болот. Сиз өзүңүз билбей каласыз, кайсыл учурда өзүңүздү таап, ошол өзүңүз менен өзүңүз иштегенде сиздин сөз байлыгыңыз өзүнөн өскөндөн кийин. Мен да окуйм, бирок түшүнбөйм. Кыйратып койгонсуз, Стив Джобстун жолу деген китепти окуп алыпмын, же түшүнбөйм дейт. Караңыздар, мен мурда ошондой элем да, сиздердей болуп, каяктагы бизнес, акча, анан дагы эмне, психологдордун китептери көп да. Мен азыр карасам бир 100дөн ашык китепти жөн эле сатып келгенмин да, мындайча айтканда. Орусча да, көбүнчөсү, кыргызчасын карасак, кыргызчасын которулганын окусам мен азыр күлөм да, ушунун маанисин түшүнбөй эле мен. Себеби орус тилден, башка тилден кыргызчага которгондо мааниси өзгөрүп кетет да. Билесиздер бул нерсеничи. Ошон үчүн ар бир нерсенин өзүнүн окуй турган китептери болот да. Ошол китепти өзүнүн тилинде жазылганын окусаңыздар, сиздер жакшы түшүнөсүздөр. Эгер сиздер кыргыз аудиториясын багынтам десеңиздер, анда кыргызча эле сиз өзүңүздүн сөз байлыгыңыз менен чыгыңыз. Эгерде азыр баягы түз эфирге чыгуудан сүрдөйм. Салам урматтуу Жазгүл айым жана группалаштар, кош келиңиздер.
мен сүрдөй, мен тартынам, мен жасай албайм, мен кыла албайм. Бул сиз ошол нерсени каалап жатасыз да. Эгер сиз кааласаңыз, оратор болуп чыгып кетсеңиз да болот. Бизде азыр жолу аябай жеңил да. Сиз чыгыңыз, бир балким көркөм окуу китебин алыңыз дагы, бир сүйүү жөнүндө аласыз, бир эмне жөнүндө аласыз, өзүңүзгө жаккан. Балким ошону видео тартуу менен, өзүңүз түз эфирге чыгуу менен, ушундай кылып эле сүйлөп чыга берсеңиз, сиз адамдардын алдында башында сиздерде аябай кыйын болот, себеби сиз түз эфирге чыккан эмессиз да буга чейин. Эгер ким чыгып жүргөн болсо, булар бир нече этаптардан өткөндөр. Мисалы, мен түз эфирге чыкканыма 2 жыл болуп калды. 2 жылдан бери түз эфирлерге чыгам. 2 жылдан бери эл алдында банда конференция, семинарларда алып баруучу болуп да калам да. Анан ошол учурларда сиз адамдар ойлойт да, мен 100% даярданып алып чыга турган болсом, мен укмуш сүйлөйм депчи. Анан сиздин ички дүйнөңүз не дейт? Койчу, сен сүйлөй албайсың дейт да. Сиз эл алдына чыкканыңызда сиздин баягы 100% даярданып келген сөздөрүңүздүн ашып кетсе 30% калат да. Мындайча айтканда, эң мындай эсиңизде, мээңизде сакталган эле баягы сөз байлык калат да, калганын бардыгы асманга учуп кетет. Анан оюңузду топтой албай каласыз. Ошон үчүн эмне дейт? Кыргыздарда жүрөккө жете турган сөздү өзүң ички дүйнөңөн алып сууруп чыгып сүйлөй турган болсоң, жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет деп койгон да. Кыргыздарда бекер айткан эмес. Ошон үчүн сиз жүрөккө жете турган сөздөрдү өзүңүз таап сүйлөп, изденип, сиз кайсыл тармакты өнүктүргүңүз келсе, ошол тармакта изденишиңиздер керек. Негизгиси ораторлук чеберчиликте бул биринчи эле сиз эл алдына чыгып жатканыңызда, сиздин даярдыгыңызда, сиз кандай кийинесиз ал жерде эл менен иштешип жатканда, эгерде аябай күчтүү оратор болуп чыгып, элди багынтам дей турган болсоңуз, сиз анда ошол ораторлук чеберчиликке тиешелүү өзүнүн эрежелери менен чыгышыңыз керек болот да. Анан азыркы учурда бизде эркин форма болуп калды да, мындайча айтканда, баягы семинарларда, жанагындай уюштуруу иш-чараларында биз жеңилирээк, элге жакыныраак формалар менен кийип чыгып калдык. Эгерде сиздерде азыр ким оратор болуп иштейт, чыккысы келет, ошол учурда бул жерде суроо берди, көпчүлүгү сүрдү жеңе албай, оюн туура так жеткире албайт. Сүрдү жеңиш үчүн эмне керек? Сүрдү жеңиш үчүн сиз күнүнө бейтааныш адамдар менен сүйлөшүү. Бул сүрдү жеңүүнүн эң бир жөнөкөй практикасы десем болот. Мен анткени мен өзүм ошодон өткөнмүн да. Мен бир күндө 30 адам менен сүйлөшөт элем, 30 адам менен учурашат элем. Күндө мен бир жума сүрдү жеңүүдө окуганымда, ошол нерсени аткарганмында, аптекаларга барып туура эмес суроо берет элем. Себеби аптекалардан сен кагуу жейсиң да, ал жерден туура эмес сүйлөсөң, любой эле магазинге барып, же болбосо бир бутикке барып, же болбосо бир сатуучуга барып, же болбосо дагы бир таксистке барып, ушундай жака бир ыңгайсыз суроо берүү менен да, сиздин ыңгайсыз суроо бергениңизде ал адамдар сизге тескерисинен жооп беришет да. Сени карап туруп сага башкача жооп берет. Кээ бири туура кабыл алып, тамашалап, тамашакөй адамдар да. Себеби сиз алар бир адамдын харизмасы менен иштейсиз да. Ошондой учурлар кездешет. Ошон үчүн практика бул сүрдү жеңүүнү билбей жаткан болсоңуздар, анда бейтааныш адамдар менен учурашканга үйрөнүңүздөр. Бул базарларга барып каласыздар, бардыңыздар, магазиндерге барасыздар, ошол учурлар тааныбаган адамдар бар. Кошуналар менен учурашып, алар менен ушакташып олтуруу эмес бул жердечи. Бейтааныш сиз тааныбаган жүздөр менен учурашуу, сүйлөшүү да. Мисалы, сиздер сүрдү эмне үчүн сүрдөйсүздөр? Себеби анчалык көп адамдын жүзүн көргөн эмессиздер да. Мисалы, конокко, куда тоскону барганыңыздарда, тойго барганыңызда, ал жерде бейтааныш адамдар өтө көп болгондуктан ошол адамдарга сүйлөгөндөн сиз сүрдөйсүз. Эгер сиз жакыныңыздарга, мисалы 30, 40, 20 кишилик туугандарыңыздардыкына барганыңыздарда сиз сүрдөбөйсүздөр ал жердечи. Кайсыл учурда сүрүү келет өзү? Сиз оюңузду, айта турган оюңузду сиз билбей калган учуруңузда.
эмнени айткыңыз келип атты эле, ошону алдын ала бир ой жүгүртүп коюш керек да. Жөн эле сүйлөйт десе сүйлөө эмес, бул жерде алдын ала мен азыр барып ушул сөздөрдү сүйлөсөм деп анализ менен барышыңыз керек болот. Сөз байлыкты дагы анализдегенди үйрөнүңүздөр. Психологияда көпчүлүгү, мен уже азыр психологияда окуп атпаймынбы? Мен бир бейчаранын ордун басып алат экенмин дагы. Мисалы, мен кыла албайм, мен жаса албайм, мен колумдан келбейт, мен сүйлөй албайм, мен сүрдөйм, мен эл алдына чыга албайм деген нерсе, бул сиз өзүңүз ошол бечаранын кейпине кийип алгансыз да. Бул нерсени мага мен кече жакында менде бир нерсе болду да. Өзүм бул психология жатына, эгерде мен башына эжеге барбасам, мен бул нерсе менен дагы деле жүрө бермек болсом керек. Мен курс өтөм, курс өткөнүмдө деле эл менен жакшы иштеше албай атат окшойм деп ушундай суроо берсем, ал айтты да, сен өзүң бечаранын ролуна түшүп калыпсың деди да. Сен качан ошол нерседен сурулуп чыкпайынча сенде өсүү болбойт деди. Анан ойлонуп анализдеп көрсөм, чындап эле да. Себеби мени элдер аяса, анткени чарчап кеткениңди ойлойсуң да. Мени аяса, мени жакшы сөз менен, жакшы тилектери менен мага жакшы сөздөрүн арнаса деген нерсени биз киргизе алабыз да. Айымдар өзгөчө ушундай. Эркектерди билбейм, алардын психологиясын жакшы түшүнө элекмин да. Балким түшүнүп калсам бөлүшөм. Сиздерде да ошол бечаранын ролу бар да. Мен сүйлөй албайм, сүрдөйм, мен эл алдына чыкканымда, мисалы, биз араңыздарда балким эме жаатында сетевой тармакта иштеген сабак өтөм деген айымдар болушу мүмкүн да араңыздарда. Ошол айымдар мен группадан сүйлөй албайм, мен сабак өтө албайм, мен кыла албайм деген нерсенин аркасында сиз уже бечарасыз да. Көрдүңүзбү? Сиз өзүңүз ошол барып калгансыз. Ал адамдар түшүнбөйт да, сен бечара экениңди билбейт, сабагыңа кирет, угат, анан сен ошо бечаранын ролундасың, бул сабагы мындай эле экен деп туруп ичип кетет да. Ошон үчүн бардыгыбызда мындай нерсе болуш керек. Мен сабак өткөндө, мен эл алдында чыкканда, мен каалоо тилек айтканда, элдер менин сөзүмдү уга билишет. Мен жакшы сүйлөйм, мен мыкты сүйлөйм. Менин сөз байлыгым кенен, мен эл алдында өзүмдү эркин сезем. Бул сиз өзүңүзгө мындайча айтканда аффирмация киргизип атасыздар да. Көрдүңүздөрбү? Анан дене ошону кабыл алат дагы, ой ошону кабыл алат дагы, ошол нерсени кабыл алганды кайра сыртка сиз айтып баштаганда чыгарып беришти. Мына, жана сен айттың эле го, мынакей, чыгар сөз байлыгы. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн эң биринчи сиздин ички дүйнөңүз кабыл алыш керек да, сиз канчалык деңгээлде сүйлөгүңүз келип атат. Ошол нерсени ички дүйнөңүзгө киргизиңиздер. Жакшы сүйлөгөндү киргизип атасызбы, ораторлукту киргизесизби, бизнести киргизесизби, акчаны киргизесизби? Сиз дүйнөңүз кандай адам? Ошол дүйнөңүздөн билинет. Сиздин канчалык деңгээлде жакшы сүйлөгөнүңүз, ички дүйнөңүздөн билинет экен да. Анткени жүрөктөгү кайнап жаткан нерсенин баары сырткы чөйрөгө чагылышып берилет экен да. Биздин ички дүйнөбүз сыртка чагылышканда адамдар ошону сезет да. Волна, бизде бар толкундар бар да. Ар бир адам өзүнүн толкунундагы адамдар. Азыр деле сиздер менин сабагымда, менин толкунумдагы адамдарсыздар. Мындайча айтканда, бир волнадагы адамдарбыз. Менин сабагыма менден төмөн адам келбейт, менден жогору адам келбейт. Менин волнамдагы адамдар келишет сабагыма. Көрдүңүздөрбү? Сиздерде дагы ошондой эле. Сиздер сабак өткөндө, сүйлөгөндө, сиздердин волнаңыздардагы адамдар чогулат. Ооба, бул жерде Элиза айтат, өзүнүн басмырлап самооценкасын өзү түшүрүп алат. Самооценка деген эмне? Бул өзүңгө өзүң баа берүү да. Анан биз эмеге техника берейин сиздерге. Бүгүн ошону эртең жасап көрүңүздөр. Техника бул биринчи техника. Сиз өзүңүздүн кемчилигиңизди эмес, сиз күчтүү тарабыңызды көзгүнүн алдында туруп алып, өзүңүздөргө жакшы сөздөрдү арнаңыздар. Аябай сонун сөздөрдү. Прям жүрөгүңүздөрдөн чыгыш керек да. Ал нерсе аябай мындай сиздин бир күндүк эртең менен сиз турганыңызда күзгүгө каранып жатканыңыздар, өзүңүздөргө сүйүүнү арнаган болсоңуздар, кечке чейин сиздин эмоцияңыз 100% өйдө пикте жүрөт да. А эгерде эртең менен сиз күзгүнү каранып капалуу кеткен болсоңуз,
анда сиз кечке чейин капалуу нерселердин баардыгы сизге кайталап келе берет. Сизди капа кыла турган нерселердин баардыгы сиздин үстүңүзгө үйүлүп чыгат да. Сиз эгер күлүп жайнап чыгып кеткен болсоңуз, жумушуңузга болобу, же болбосо кайсыл жакка барбаңыз, эртең менен турганда настроенияңыз кандай болсо, кечке чейин ошондой вибрация болот да, анан сизге тартылып баштайт, мындайча айтканда. Ошол кандай болсоңуз ошондой вибрация тартылат. Мисалы, капа болсоңуз капалыктын вибрациясы, сиз чарчаган болсоңуз чарчагандыкы, кубанган болсоңуз ошо кубануунун эмеси магнит менен уже келип баштайт, энергияларчы. Биз ошол нерсени түшүнбөй атпайлыбы? Ошон үчүн бизде эмне үчүн психология менен бардык нерсе байланыштуу. Анткени адам өзүн аңдап, таанып, өзүн түшүнгөндө гана сиздерде мындай жылуу чек өзүнөн өзү өсүп баштайт. Мындайча айтканда, сиз издеген нерселер жолуңуздан өзү келип баштайт да. Жөн жерден бул жака сабакка кирген жоксуздар, кандайдыр бир билим алайын деп кирип жатасыздар. Эми караңыздар, биз жакында сүйлөө чеберчилик боюнча кыздарга тапшырма бердим. Каалоочулар кирип угуңуздар. Акысыз нерсе эч убакта ошого чейин бааланган эмес. Мен буга чейин өткөндө 30 айымды мен акысыз окуткам. 30 канча айымды акылуу окуткам, 300 сомдон окугандар болгон. Ошол 300 сомдон төлөгөн эжелер аябай сонун результаттарды чыгарышты да. Мындайча айтканда, тапшырмаларды убагында аткарат болчу, убагында ырдайт, убагында макал жаттайт, убагында чыгармаларды айтып берет, убагында болгон эмнени мен эме кылып берсем, тапшырма кылып берген болсом, убагы менен аткарышат да. Эмне үчүн? Себеби ал акча төлөнгөн нерсе сөзсүз артында ийгиликти жаратып берүүгө жолдорду көрсөтүп коет экен да. Анан акысыз окуган айымдар, чынын айтайын, бирөө дагы результат көрсөткөн жок. Кирди, 2 жол, 3 жол сабакка кирди, жок. 2 жол, 3 жол сабакка кирди, жок. Жыйынтык жок да. Мына көрдүңүздөрбү? Ар бир адам өзүнүн баалуу жактарын аныктаганда, анын ички туюму айтат да, сенин ушул өзгөчө тарабың бар, ушул баалуу нерсеңди элге баалуу кылып чыгар дейт да. Ошол баалуу нерсең элге чыкканда сен баалуу адам болосуң да. Көрдүңүздөрбү? Мына бул жерде өзү эле Элиз айым өзү эле айтып берип атат бул жерде. Бардыгыбыз өзгөчөбүз. Үн десе үн бар, көз десе көз бар, каш десе каш бар. Бардык нерсе биздин колубузда. Болгону мүмкүнчүлүктү биз башка жактан, башка чөйрөдөн, башка көз караштан, башкалардан издей беребиз. Качан сиз ички дүйнөңүзгө жаккан чөйрө менен аралашканда, ички дүйнөңүз эмнени каалап жатат, ошолорду өзгөрткөндө, ошондо гана сиз өзгөрө аласыз. Көрдүңүздөрбү? Бул жактагы өзү психологияга кирип кетет. Демек, бардыгыбыз өзүбүздү анализдегенди, өзүбүз психолог болгонду үйрөнүшүбүз керек экен да. Мен дагы жакында психолог болуп кетемби деп да өзүм да күлүп калдым. Буга чейин мен көп сабактарды окудум. Өзгөчө риторика, бул ораторлук чеберчиликтин баштапкы эмеси да, тепкичтери. Ошол риторика 1, риторика 2 деп мен ошо орустардыкын көрүп, анан Россияга барып окуп келдим, Санкт-Петербургга 2 жолу бардым, анан Казакстанга бир сетевой компаниянын эмеси менен бир барып келдим, ошо ораторлук чеберчилик боюнчачы. Караңыздар, өзгөчө сетевой тармакта аябай өздөштүрүп алышкан да, себеби аларда сүйлөө чеберчиликти компанияларда аябай колдонушат. Себеби алар өзлөрүнүн продукциясын алдыга жылдырыш үчүн аларда атайын лидерлерди, атайын лекторлорду тарбиялашат да. Жөнөкөй чөйрө, могу жөнөкөй биздин эмеде кыргыздын менталитети, могу биздин коомчулукта бул нерсе калыптанган эмес, бизди өстүрүп чыккан эмес. Даже могу депутаттар, министрлер, даже могу мамлекеттик кызматта иштеген мугалимдерди деле тарбиялаган адам жок да, мындайча айтканда, ораторлук чеберчиликке сен монтип сүйлө, элге мынтип чыгып, же болбосо балдардын алдында мынтип чыгып сүйлө деген бир жерде дагы ораторлук чеберчилик окутпайт. Мамлекеттик деңгээлде мында бул нерсе чыккан эмес. Бирок
азыркы учурда азыр адамдар башкалардан үйрөнүп алып анан курстарды ачып курстар негизинде үйрөтүп жатат да. Анан мен бир нерсени түшүнүп койдум да. Адам өзү аракет кылмайын, өзү иштемейин, өзүнүн үстүнөнчү ийгилик жарата албайт экен. Башка бирөө келип мээсине сайып ошол нерсени эле алтынды алып келип үстүңө коюп койсо да сен бай болбойт экенсиң да. Мындайча айтканда сен өзүңдүн ички дүйнөң менен чыкмайынча. Көрдүңүздөрбү? Ар бириңиздердин ички дүйнөңүздөр бар да, сиз эмне каалап жатасыз? Ошол нерсени аныктаңыздар. Эгер мен сөз байлыгымды кеңейтип алып коуч болом десеңиздер, анда ошого ылайыктуу бир нерсени изилдеңиздер. Психолог болом десеңиздер, анда YouTube'дан караңыздар, психологдор менен иштешиңиздер, окуңуздар, билим алыңыздар, өзүңүздөрдүн билимиңиздерге инвестиция жасаңыздар. Мен деле азыркы учурда деле 4 жыл мына өзүмө көп билимдерди алдым, мындайча айтканда, өзүм акча коротот болчумун. Бир айда жок минимально 30 000, 50 000, ар кандай да, эң азыркы учурда азыр эң арзы 15 000, 20 000ге чейин акырын эле төлөп окуй берем да. Мага өзүмө жаккан билим болсо, рынок биз аалам өсүп баратпайбы? Биз ааламдык баягы чектен кеңейип атабыз да. Биз улам өсүп атабыз, улам өнүгүп атабыз. Ошолго өсүп турушуңуздар керек болот да. Жөн эле бул жерде куру сөз менен эле жөн эле сүйлөй бериштин кереги жок да. Ар бир нерсе өзү практикасы менен тажрыйбага келет да. Биз качан кыймыл жасаганыбызда аракет алдыга койгон максаттарыбызга, сиз эмнени каалап жатасыз, ошого кичине кыймыл кылып койсоңуз эле чыгасыздар. Мисалы азыр мен сүрдөп атам, сүйлөгөн сөзүм элге жакпайт же болбосо үнүм өзүмө жакпайт деп аткан болсоңуздар, ошонун үстүнөн мындай иштеңиздер. Эң негизгиси нерсе мисалы ырчылар, тренерлер, ошолор азыркы учурда тренерлер деле мисалы 5-6 жылдык тренер бул толук кандуу эксперт же толук кандуу тренер же толук кандуу коуч болуп эсептелинбейт да. Эң негизги нерсе бул 10 жыл же болбосо 10 000 сааттык программаны басып өткөндө адам өзү ошондо ал ошол тармактын эксперти болуп эсептелинет да. Биз азыркы учурда мен азыр жаштарга, бизде жаңы чыгып келаткан коучтарга таң калам да, өзүн экспертмин деп айтып алгандачы. Себеби мамлекеттик стандартка караганда 5 жыл мамлекетте билим аласың да. Анан 3 жыл мамлекетте кайра эме кыласың, мындайча айтканда практика кыласың. Мындай 8 жыл кетип атабы? И 2 жылдагы коюп туруңуздар. 2 жылдагы бизде да тажрыйба топтоо болот. Эгерде сен бир тармакта 10 жыл иштеген болсоң, 10 жыл иштеген болсоң, же болбосо минимально бул 8 жылда, минимально 8 жылдан жогору мындай тажрыйба топтогон болсоң, анда сен экспертмен деп айтсаң, бул аябай мындай өзүңдү дагы, анан элди дагы мындай туура багытка алып барган адис болуп эсептелинесиң да. Анан кече жакында эле бир 5 видеону көрүп алып эле, же болбосо 5 тренерден сабак алып алып эле чыга берге турган болсоң, бул эксперттүүлүк эмес. Сиз өзүңдүн эмеңди, мындайча айтканда, репутация деп коет го орустарда, төмөндөтө бересиң да. Ошон үчүн тажрыйба топтоп жатам. Азыркы учурда мен сатуу менеджеримен, мен азыр экспертмин деп айтканга мен эрте, мен 4 жылдан бери уже тренинг борбордо адамдар менен иштешем, мамиле куруп, алар менен сүйлөшүп, өзүмдүн курстарымды аларга сунуштап, алардын өсүүсүнө кандайдыр деңгээлде жардам берип келем да. Анан мен өзүмдү дагы деле экспертмин деп айтпайм, себеби меники 10 000 сааттык программадан өтө элек да. Өткөн учурда мен өзүмдү экспертмин, мен даяр экспертмин деп айта алам да. Себеби мен өзүм дагы, мисалы мен өзүм мугалимдик тармагында мен 15 жыл иштеген, мен бул жакта экспертмин деп айта алам. Себеби мен мугалимдик билимим 15 жылдык тажрыйбам бар. Көрдүңүздөрбү? Ошондой эле сиздерде дагы ушул нерсе болуш керек да. Сиздер да бир нерсенин үстүндө экспертсиздер. Мисалы үй кожойкелери, сиздер супер экспертсиздер. Мындайча айтканда, сиздер мыкты тамак жасайсыздар, мыкты үй кожойкесиздер, мыкты бала тарбиялайсыздар. Сиздер ушул жакта экспертсиздер. Мисалы чоң энелер, апалар, мен ушуларга эксперт деп айта алам. Себеби булар үй бүлөлүк жакта, эгерде 15 жылдан ашык баягы
кызмат кылып атпайлы айымдар өзгөчө үй бүлөдө кызмат кылабыз да. Ошол 15 жылдан ашык, 10 жылдан ашык ошол жакта үй бүлө курган болсо, үй бүлөлүк абалында канча жыл жашаган болсо, ошолор эксперт болуп эсептелет. Мен Максат Мухтаровдун Аксына Рыскулова Назира Нукмесованын сабактарына катышып турам дейт. Бул катышуу бөлөк, ошолордон тажрыйба алып чыгуу бөлөк да. Мен да Аксына Рыскулованын жеке окуучусумун. 4 жыл ошол Рыскулованын өзүңдө жең тренинг борборун уюштуруп, ошол жакта сатуучу болуп иштегенмин. Анан Максат Мухтаров агайыбыздын чынында айтсам окууларын көрбөптүрмүн. Назира Нукмезова деген вообще тааныбайт экенмин. Мен өзүм азыр Мыктыбек Арстанбек агайдын окуучусумун, Самара Кеңешованын окуучусумун, Асель Сыдыкованын окуучусумун. Ушуларды баса белгилеп айтам. Эң чоң мен кыргыз тилдүү бизнес тренерлерден ошолардан окугам. Аксана Рыскуловадан окугам, 4 жыл окудум. Аркасында 4 жыл билим алдым десем болот. Анан 1 жыл болду, ровно 1 жылдан ашып калды. Барчина Кадырбековна мен иштешип атканыма. Себеби ар бир нерсенин артында психология жатат экен. Мен ошо психологияны изилдегенимде менде өсүп пикке чыкты да. Мен психологиянын аркасы менен мен өзүмдү таптым десем болот да. Азыр да сиздерди өзүңүздөр таап албай жаткан болсоңуздар, анда психологияны изилдеңиздер. Сиз кайсыл тараптан кыйналып жатасыз? Психология ушуну сиздерге көрсөтүп берет да. Сиз эмне үчүн суроолордун үстүнөн иштеп жатып эле сиздер таап аласыздар. Бул өтө сонун. Суроолорго кезекти берели. 5 мүнөттөн эфирибизде жыйынтыктайбыз. Эртең буюрса дагы түз эфир болот. Түз эфирде эртең башка темада болот. Эртең именно кайсыл техникалар сөз байлыкка тиешелүү. Кайсы техникаларды колдонгонубузда биз үнүбүздү жакшырта алабыз. Ошол боюнча эртең болот. Ал эми именно ошол мен практика менен тажрыйба топтогум келет деген айымдарды мен өзүмдүн азыр автордук сүйлөө чеберчилик курсу бар. Ошого катышыңыздар. Бул эң арзан. Мындай баа жок башка жакта, билбейм. Бул да мен өзүмдүн уюштуруу менеджеримдин сунуштоосу менен гана сиздерге айтып атам. Жоксо менде деле убакыт тар. Себеби мен өзүм сатуучумун, мен көп адам менен иштешем. Бир учурларда эле 100-200 адамга чалуу менен иштейм да. Анан дайыма ушул убакытта 10дордо бошоп калам, саат 9дарга бошоп калам. 10дордо сиздер менен иштегенге мен убакыт 1 саат, жарым саат убакыт бөлүп, сиздер менен практика менен иштегенге убакыт бөлүп берем. Ким катталам дегендер болсо, азыр жазыңыздар, номерлериңиздер. Мен менеджер кыздарым бар. Болгону 300 сом менен катталасыздар дагы. Практика менен иштейсиздер. 5 күн сабак болот. 5 күндө сиздерде теориясы берилет, практикасы, теория, практикасы. Сиздердин ар бир сөз байлыгыңыздарга, сиз эмнеден кыйналып аткан жагыңыз болсо, ошол тарапты анализдеп, анан чыгарабыз. Мен катталам дейт Турузбекова. Азаматсыздар. Номериңиздерди калтырыңыздар. Ким катталам десе, менеджер кызым бар. Мен Бегимай угуп жаткан болсоң, катталам деген айымдарды группага кошуп, ачып, даярдай берсең болот. Биз сразу эле баштап кетебиз. 5 күндөн тоодо ретрит болот. Бул тоого айымдарды алып чыгабыз. Ал жака ошол эс алып, медитация кылып, аларды өнүктүрүү тармагында аларды алып чыгабыз. Аларда оюндар болот, сон эс алуулар болот да. Бир күн тоого барабыз. Эртең бошобой калам. Ошо 6-сы же 7-си 8-деринде биз курсубузду баштап кетебиз. Мага айырмасы жок, канча 100 адам болосуңарбы, 5 адам болосуң, 10 адам болосуңарбы. Мен ошол ким кызыгып келсе, ошолор менен иштеше берем да. Курска катталам дегенсеңиздер, анда бул жеке номериңиздерди калтырыңыздар. Болгону 300 сом менен эле гана окуйсуздар. 5 күн теорияда сиздер менен түз эфир менен иштешебиз. Анан ар бириңиздерди түз эфирге алып чыгып, мен сиздерди сүйлөтөм. Сабак закрытый каналда, Телеграмда болот. Кийинки тема бул үндү тарбиялоо боюнча болот. Анан сөз байлык, кеп маданият. Кеп маданиятын да кошуп кетсек болот.
Суроолор барбы? Суроолор болсо бериңиздер. Ким кеч калып калган болсо түз эфирлерди кайра башынан көрүп чыгыңыздар. Эфирди сактап коем. Лентадан көрөсүздөр 24 сааттын ичинде кайра. Абдан жакшы. Анда эмесе мен эртеңки саат 22:00 сиздер менен көрүшөмүн. Өзүңүздөр гана кирбестен башка жакындарыңыздарды да алып кирсеңиздер болот. Бул эми түз эфир сиздер үчүн акысыз эле. Эч кандай бул жерде муну кыл, аны кыл деп мен сиздерге практика бербеймин. Болгону сиздерге ошол өзүмдүн алган билимдеримди ошолор менен эле бөлүшөм. Суроолор жокпу? Суроолор жок болсо эфирди жыйынтыктайын. Аллахым разы болсун дейт. Абдан жакшы. Баса мен сиздерге бир нерсе айтайын. 20 жаштан 35 жашка чейинки айымдарды сатуучу бол аттуу курсум башталат жакында. 15 кыз алам менеджерликке. Өзүм окутуп жумуш менен камсыздайм. Барсына Кадырбекованын курстарын сатат, жана мен өзүмдүн курстарымды сатат. Именно жумуш менен дайыма онлайнда иштейм дегендер. Үйдө олтуруп үй кожойкелери барбы? Үй кожойкелери иштесеңер болот. Аябай сонун проектлерди биз жакында алып чыгабыз. Ал боюнча эртең кененирээк айтып берем. Азыр кеч болуп калды. Жакшы эс алыңыздар. Барыңыздар, жакшы көрөмүн. Эртеңки эфирден көрүшкөнчө суроолоруңуздарды дайырдап, группага да берсеңиздер болот. Бегим айга жазыңыздар. Кандай суроолоруңуздар бар? Мени да алыңызчы дейт. Менеджерге кайрылыңыздар. Менеджердин номерин группадан алыңыздар. Ким группадан келген болсо. Жана мен ушул эфирдин алдына номерин жазып коем. Сиздер ошол жактан региондорго да уюштурсак абдан сонун болмок дейт. Буюрса уюштурулат. Макул, анда барыңыздар, жакшы эс алыңыздар.